Түштүк каладагы эл аралык медициналык окуу жайы миңдеген чет өлкөлүк студентти кучагына алды. Дүйнөнүн 12 өлкөсүнөн келген жарандарга билим берип жатканын жар салган жогорку окуу жай жакында Ош шаарынын коомдук турмушуна коркунуч жараткан окуяга кептелди. Тактап айтканда аталган окуу жайдын 2 чет өлкөлүк студенти вивакс түрүндөгү безгек оорусу менен катталган. Мындан кабар тапкан кала тургундарынын тынчсыздануусу күн сайын күчөп барууда. Ош мамлекеттик университетинин иностранный факультетинин бирөө пакистандык, бирөө индус студенти бир нече жыл мурда ооруп жүргөн балдар экен. Ооруу мезгилинде алар чала дарыланышып, акырына чейин дарыланбай биздин мамлекетте бир 2-3 жылдан бери окуп жүргөн студенттер да. Ошондуктан алар келгенде эле кечирак табылып калды. Көрсө 2 жыл мурун индиялык жана пакистандык тургундар өз өлкөсүнөн аталган дартты арттырган. Андан бери Ош шаарына келип жашап, окуп жүргөн бул студенттер эч кандай саламаттыгын текшерүүдөн өткөргөн эмес. Быйыл гана оорунун белгилери кайталанып, анын негизинде ачык-ачык болуп турат, суроо жаралат. Калган чет өлкөлүк атуулдарды, алардын коопсуздугун, ден соолугун ким көзөмөлдөйт? Эмне үчүн текшерүүдөн өткөрүлбөйт? Бул көрүнүшкө жоопкерчиликтүү мамиле жасалбаса, кайдыгерликтин чеги терс кесепеттерге тушуктурушу мүмкүн. Сөз барга орун жашырсаң өлүм ашырый кылат дейт. Сөз анын чындаш керек. Мүмкүн биздин мамлекетибизге же болбосо көпчүлүк жаштарга туура эмес багытта болсо алар алдын алышыбыз керек. Себеби баар нерсени алдын алган жакшы. Анан мүмкүн алар мейли ал кайсы улут болсун, өзбек болобу, индус болобу, Кыргызстанда бөлүнбөйт каравандык деп. Бирок эгер чындыгында эле зыяндуу болсо тактап, анан ага чейинки келип жаткан окуу жайлар барбы, же болбосо ага чейинки маселелер барбы, алдын алып такташ керек. Мойнубузга алышыбыз керек. Кечирээк анализделип, кечирээк табылып калды. Бирок мына чиркейлердин сезону мындай учуп таркап жүрүүсүнө байланыштуу, анан кийин анафилез чиркей бизде учурабагандыктан жергиликтүү калкка бул оору тарап кеткен жок. Азыркы учурда эми сууктар түшүп калды. Бул оору менимче таркабаса керек деп ойлойм. Ошмонун эл аралык медициналык факультетинин деканы оорулуу 2 студентинен танбайт, бирок ошол эле учурда алардын ден соолук коопсуздугуна жоопкерчилик албайт. Окуу процессине гана жооп берерин айткан жетекчи учурда безгек дартына кабылган студенттери дарыланып чыгып, сабактарын улантып жатканын билдирди. Эскерте кетсек, бул окуу жайга миңге чукул чет өлкөлүк жаштар билим алса, көпчүлүк бөлүгүн Индия жана Пакистан өлкөсүнөн келгендер түзөт. Чындыгында 2 студентибиз малярия оору менен ооруду. Бирок азыркы күндө алардын ден соолугу жакшы. Булар больницадан чыккан уже, сабакка катышат. Кадимкидей эле калган студенттердин баарын текшерип көрдүк, таза болуп чыкты. Бүт комплексный мероприятияларды санэпидемстанция менен кошо, поликлиникалар менен кошо, шаардык ооруканалар менен кошо өткөрдүк. Кудай буйрса мындан башка катталбайт деген оюбуз бар. Кыргызстандын жашоо шартына таандык болбогон, болсо да аз катталган бул оору түрү тропикалык өлкөлөрдө өкүм сүрөт. Анткени аба ырайындагы жылуу климат безгек оорусунун жайылышынын башкы себепчиси. Өмүр сакчыларынын айтымында дүйнөдө бул оорунун 100гө жакын түрү катталып, эң коркунучтуусу өлүмгө чейин жеткирет. Аталган дарт кан аркылуу жугуп, алгачкы белгилери адамды алсыздандырып, чыйрыктырып, тердете баштайт. Мээрим Абдиладжанова, Мусулманкулов Шакиров, 7 канал, Ош шаары.